Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүнкү менин видеом жаңы проект Чарпая жоромол деп аталат. Анткени мен кече бир саясий жоромолдорду айттым эле, ошого бүгүн Чарпая жоромол деп ушул проекттин айтып койдум. Кийин бул проектлерди плейлист кылып ар бирин өзүнө бөлөмүн. Ошондо Зоболо майдан деп өзүнчө кетет, Чарпая жоромол деп өзүнчө кетет. Чарпая деген сөздүн түшүнүгү достор түштүктө кеңири билишет. Ал эми түндүк жактагы досторубузга айта кетсек, бул кадимки эле тапчанды, сөрүнү түштүктө ушундай бир варианты Чарпая деп коет. Ошондой Чарпая жоромол. Бүгүнкү биздин Чарпая жоромолдо достор мындай бир блок анализ кылабыз. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ушул алдыда келе жаткан шайлоого кайсыл саясатчылар менен барышы мүмкүн, кайсыл саясатчылар менен биригип ушул парламенттик шайлоого, андан кийинки балким президенттик шайлоого биригүүлөрү мүмкүн деген бир жоромолду айтабыз. Анан достор, мен кечээки берүүмдө чүйдөн чыккан азыркы активдүү белгилүү саясатчылардын кайсыл партиялар менен парламентке баруусу жөнүндө суроо таштап, өзүмдүн ошондой бир анализ жоромолдорумду айттым эле. Сиздер болсо бир-эки гана комментарийде ошондой өзүңүздөрдүн пикирлериңерди билдирипсиздер. Калган комментарийлердин баарында эле Темир Сариевке бир терс, негатив комментарийлер берилип, Эльвира Сурабалдиеваны мактаган. Ал эми мындай саясий жоромол жок болуп калыптыр да. Ушул партия ушул кимге кошулса кандай болот эле деп менин суроо берген нерсеме жооп жок да. Жөн гана кимдир бирөөнү каралоо, кимдир бирөөнү мактоо деген сыяктуу эле болуп калыптыр достор. Эми албетте ушундай пикир билдиргениңиздерге рахмат. Ал пикирлер дагы жашоого акылуу. Рахмат ошентип кирип пикирлериңерди билгизгенге. Бирок бул азыркы менин берүүмдөн кийин мен бир-эки ушундай болушу мүмкүн деп айтамын. Сиздер ошол болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи, ушул жөнүндө айтасыздар да. Мен мисалы үчүн бир жоромолдор мындай достор. Азыркы келе жаткан шайлоо абдан башкача, адамдардын активдүүлүгү өтө жогору, чыңалуу жогору, жашоо кыйындап кеткен учурда, ушул пандемиядан кийинки учурга туш келип жатат. Кээ бир депутаттар, ушул Дастан Жумабеков өзү спикер өзү айтты, эгерде пандемия ушул темп менен кете берсе, биз анда шайлоону жылдырышыбыз мүмкүн деди. Ал эми депутат Дастан Бекешев болсо, биз азыркы акыркы технологияларды колдонуп ушул шайлоону сөзсүз өз мезгилинде өткөрөбүз дегендей иш кылып, баягы биздин коомчулукта ар кандай көз караштар болуп жатат. Канткенде дагы эртеби кечпи парламенттик шайлоонун өтүшү бул толук боло турган нерсе достор. Ошол парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров кимдер менен биригүүгө, союзга барышы мүмкүн да. Менин оюмча достор, биринчи менин ойлогон адамым ушул Шыкмаматов, Алмамбет Шыкмаматов менин оюмча бириксе керек деп ойлойм. Анткени Алмамбет Шыкмаматов абдан мындай салмагы чоң саясий ишмер, бүт Кыргызстанга таанымал десек болот. Ошол Ата Мекен партиясында жүрүп, дайыма депутаттык трибунадан сүйлөп, элдин таламын талашып, чоң электораты бар, чоң колдоочулары бар саясатчы да. Эми мен ойлойм, албетте Алмамбет Шыкмаматов бул парламентаризмди жактаган депутат. Ал эми биздин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болсо, азыркы биз сөз кылып жаткан депутат, саясий ишмерибиз. Бул парламенттик башкарууну эмес, президенттик башкарууну жактаган киши экендигин сиздер билесиздер достор. Эми бул эки көз караш гана башка болбосо, бирок элге кызмат кылуу, ак ниеттик, ушуга окшогон сапаттары эки саясатчыныкы тең бир жактуу келишет да. Ал эми Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго бул Шыкмаматовдун дагы бир кошулабы кошулбайбы деген күмөндүү жагдайы албетте
Адахан Кимсанбаевич миллиардер же болбосо миллионер эмес. Ошол жагынан ойлоп азыркы кезде саясатчылар ар кандай ойлорго барышы мүмкүн. Ошондуктан мен бир жоромол гана кылам, ушундай кошулса керек дегендей кылып, бул жөнүндө сиздер кандай ойдосуздар, достор? Ошол Шыкмаматов кошулабы, кошулбайбы? Буга комментарийиңиздерди калтырыңыздар. Экинчи, бир саясатчы дагы мен бир 5 адам жөнүндө айтамын, достор. Бул биринчи мен айткан саясатчы. Экинчи дагы бир чоң саясатчы, ошол депутаттык трибунадан дайыма сүйлөп жүргөн саясатчы, Кыргызстандагы Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Абсаматович Масалиев. Дагы мен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кошулса керек, кошулат дегендей ойдомун. Анткени бул киши дагы абдан чынчыл, ушул экөөнүн ой тилектери бирге эле. Анын үстүнө Исхак Масалиев айтты, мен атамдын кадыры менен ушул депутат болгом, бул нерсени танбаймын деп. Ал эми ошол эле кишинин атасы Абсамат Масалиев аксакалды баарыбыз жакшы билебиз. Бул Абсамат Масалиевти абдан кумир тутат да Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Бул абдан сыйлаган саясатчысы, балким кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүрүп, бир 90% мен 90% ушул оюм бар. Исхак Абсаматович Масалиев бул жолу кандайдыр бир башка республика ата журт же болбосо бир бол сыяктуу көпөстөрдүн партиясы менен эмес, ушул Адахан Мадумаровдун партиясы менен келиши мүмкүн деген оюм бар, достор. Буга сиздер кандай карайсыздар? Мүмкүнчүлүгү барбы ушундай нерсенин болуп кетүүгө, же болбосо мүмкүндүгү жокпу? Биз эми эки саясатчыдан өтүп, үчүнчү саясатчы жөнүндө сүйлөсөк, бул киши азыркы кезде 15-жылы дагы мен билбейм, ушул парламенттик шайлоого катыштыбы, катышпадыбы, мен билгенден катышкан жок болуш керек. Ишенбай Кадырбеков жөнүндө айтып жатам, достор. Чоң, аябай Кыргызстандын бүт нерсесин билген, абдан тажрыйбалуу эксперт деп койсок болот. Тажрыйбасы чоң адам деп койсок болот. Бүт нерсени көрдү. Ошол түрмөгө да кирип чыкты. Бардык нерсе башынан өткөн чоң саясатчы да. Ушул Ишенбай Кадырбеков дагы менин оюмча мынтип эле жата бербесе керек. Ушул шайлоодо балким барып калабы деген оюм бар да. Балким ою жок болсо, балким Адахан Кимсанбаевич Мадумаров өзү сүйлөшөттүр. Албетте бул жерде чоң-чоң сүйлөшүүлөр, чоң-чоң саясий технологиялык жүрүштөр болот. Мен ушул кишини дагы ойлоп кетет элем. Балким шайлоого келип калаттыр, балким келсе ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен болуп калаттыр деп. Эгерде саясатка кызыкпаган болсоңуз, албетте мен берүүмдү көрөбү да көрбөйбү, бирок ошентип айтып кое берейин, Ишенбай Кадырбековке сиз деле ушул Адахан Кимсанбаевичка кошулуп, ушул бүтүн Кыргызстандын туус астында саясатка келсеңиз биз үчүн абдан жакшы болмок. Ошол менен айтып кое турган бул үчүнчү саясатчы ушул. Андан кийинки дагы бир саясатчылардан айта кете турган болсок, ушул акыркы кездери абдан теледен, башкадан чыгып сүйлөп жаткан Клара Соронкулова деген юрист айым бар. Конституциялык палатанын мурдакы судьясы, ошол пикир келишпестиктен чыгып кеткен, абдан ою туура, бир кара кылды как жарган айым деп мен элестетемин. Эми билбейм, баягы адамдын ичи койнун билбесең, бирок мындай сүйлөгөндө, өзүнүн пикирлерин билгизгенде абдан жакшы мындай сөздөрдү айтат да. Ошондуктан ушул Клара Соронкулова дагы мен ойлойм, эмнеге активдүү болуп жатат. Бул айым сөзсүз түрдө ушул парламенттик шайлоого барат болуш керек деген жоромолум бар. Эгерде барса, ушул айым дагы балким Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун командасында ушул бир чогуу болуп, бир тандем болуп кетишеби деген оюм дагы бар. Бирок бул оюм 50-50% да мен анча ишеничим жок. Анткени экөөнүн кандай мамилеси бар, чын эле бирине бир ишеним көрсөтө алабы? Бул жөн гана менин 50-50%дык жоромолум, достор.
Бул нерсеге мен мындай бир 80 же 90% кепилдик болушу мүмкүн деп ойлойм. Балким Кылар айым такыр эле парламентке баруу оюнда да жоктур. Оюнда болсо дагы балким башка бир саясатчылар менен союзду күтөттүр. Бирок эгерде парламентке бара турган болсо, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясы менен барса, абдан булардын көз караштары дагы туура келмек деп ойлоймун достор. Бул жөнүндө дагы сиздер өз пикирлериңиздерди сөзсүз айтыңыздар. Андан кийин менин акыркы айта турган саясатчым Улукбек Кочкоров. Улукбек Кочкоровду биз билебиз. Ушул азыркы кезде абдан жакшы министр болуп, элдин таламын талашып иштеп келе жатат. Бирок элдин арасында сөз кетти. Жакын арада эле ушул 2-3 күндөн бери Улукбек Кочкоров биримдик партиясы менен баратат экен дегендей сөздөр болуп жатат. Эми ар кандай сөздөр боло берет. Бирок биз мындай биримдик партиясын ушул бийликтин партиясы деп билебиз. Эми чын айтканда биримдик партиясы кандай партия экендиктери жөнүндө көп маалыматтар жок жаңы партия үчүн. Бул жөнүндө дагы биримдик партиясы боюнча дагы мен атайын бир берүү даярдайм, буйруса. Аман болсок сөзсүз чыгарам. Ушул Улукбек Кочкоров биримдик партиясы менен барат деген сөздөр болуп атат. Эми аны мезгил көрсөтөт достор, 3 ай 4 ай ичинде. Бирок мен ойлойм, ушул Улукбек Кочкоровдун дагы саясий көз караштары, мындай багыттары ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен абдан жакын. Эгерде ушулар дагы кошулуп калышы мүмкүн, балким акыркы мүнөттөрдө деп ойлоймун. Ошондой эле бул 5 саясатчыдан сырткары 1 мүнөт достор дагы бир кошуп коеюн. Азыркы кезде СДПК партиясынын мүчөсү ушул Ырыскелди Момбеков дагы шайлоого барат. Албетте алардын СДПК партиясы 3-4кө бөлүнүп, менин оюмча ал өз партиясы менен барбайт. Бирок Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кошулабы, кошула албайбы мен билбейм. Бул жөнүндө бир 30%, 20% бир жоромолдой алам. Балким кошулуп калышы мүмкүн деп. Балким кошулбашы мүмкүн. Ошол эле биримдикке же болбосо башка бир бийликчил партияларга же бир магнаттардын партиясына кошулуп кетиши мүмкүн. Анткени ал жактан бул чоң саясатчы албетте Ырыскелди Момбеков бардык жерде кызматын актап берет деп, кайсыл гана партия болбосун өз катарына кошууга кызыктар да. Бул киши жөнүндө дагы мен ушундай бир 20-30% мүмкүнчүлүк кошулуп калышы мүмкүн деген ойдомун достор. Силер кандай ойдосуңар? Анда эмесе саламатта бололу. Сиздерден жакшы түрдүү пикирлерди күтөм. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.